Sarıgulov Dastan İslamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Başkanı koyup Manastayt teleberüsünde Dastan İslamovich Sarıgulov'tun berүүлөрү köptөгөн kommentariylер жаратты. Bunun tegirinde özgüçe toktolуу керек ekendигин. Бул элибизге аябагандай керек экендигин, тек кана элибиз үчүн эмес, дагы башка элдерге дагы бунун тиешеси бар экенин тууралуу көптөгөн комментарийлер болду. Ошого байланыштуу YouTube каналынан Алтын Казык берүүсүн ачууга муктаж болдук. Аны туура көрдүк. Ана Дастан ага саламатсызбы? Дастан ага. Көптөн бери ушу менимче өмүр бою ушу тарыхты, Кыргыздын тарыхын, дегеле тарыхты изилдеп келатасыз. Ага көп нерселер күбө. Берүүлөрүңүз. Бирок ушул бүгүнкү күндө, мына Кыргызым мүңкүрөп турган убакта, курсактын айын ойлоп турган кезде, дегеле эч нерсе менен иш жок. Пендечилик дүйнөгө аябай берилип турганда тарыхтын канчалык бүгүн кереги бар? Байыркы бабаларыбыз илгери эле айткан экен, өткөнүн билбеген келечекке жол таппайт деп. 30 жыл эгемен доорунда биз алдыга жол таппай улам артка кетип отурабыз. 1,5 миллион кыргыз өз өлкөсүндө өгөй өз мекенинде өзүн жетим сезип, келечегин бөлөк эл бөтөн жерден издеп жүрөт. Бул жакшы көрүнүш эмес, албетте. Нечен миллион мекендештерибиз өз чыныгы тарыхын билбей, жалган тарых менен өмүр өткөзүп келатат. Келечек тагдыр чие байланган түйүндү элестетет. 30 жыл бою эгемен доорунда ошол түйүндүн сырын билбей, чече албай, жол издеп, туш тарапка урунуп, кайыр садака сурап, тилемчилик менен жашап жатканыбызды жашыра албайбыз да. Ооба. Эми элдин көзү ачыла баштагандай мага сезилет. 5 октябрда окуядан кийин ушундай ойго келдим. Биздин келечегибиз, мамлекеттин эртеңкиси пикет, митинг, төңкөрүш, шайлоо, референдум менен чечилбей калганын эл түшүнгөндөй сезилет мага. Анда кандай кылып жол табабыз биз келечекке? Биздин ата-бабаларыбыздын калтырган тарыхый тажрыйбасы, насаат, улуу үлгүсү абадай керек болуп турат бизге. Биз ошондон күч, дем алып, азыркы заманга ылайыкташтырып, өз жолубузду таба алабыз. Бөлөк жол бизге чуккан жок. 30 жылдын ичинде биз батышты да ээчидик, чыгышты да ээчидик, бирок бизге жуккан жок. Бир туруп Швейцария болобуз деп кыялдандык, бир туруп Малайзия болобуз дедик. Мунун сыры эмнеде? Сыры жөнөкөй. Ар бир адам өзү кесипти тандайт, билимди тандайт, динди тандайт, түгөйүн тандайт. Бирок бул дүйнөгө кыргыз болуп келгенин
Адам тандабайт. Бул кимдин тандоосу? Бул жараткандын тандоосу. Демек, ал эң улуу, эң ыйык болуш керек. Жараткандын тандоосунун маңызы мындай сезилет. Кыргыз болуп бу дүйнөгө жибердим силерди. Кыргыз болгондо гана бактылуу болосуңар. Өнүгүү жолунан адашпай келечекке жетесиңер деген мааниде мен кабыл алам. Ошон үчүн биз бүгүнкү оор абалыбыздан бир эле шартта чыгабыз деп мен өзүм терең ишенем. Өз тарыхыбызга, ата бабалардын басып өткөн жолуна кайрылып, ошондон сабак алып, ошондон тыянак чыгарсак. Бир сөз менен айтканда, кыргыздын келечек тагдыры, өлкөнүн эртеңкиси бүгүн кыргыз тарыхына келип такалды десек болот. Бул тарыхты биз калың эл өздөштүрүп албаса, билип албаса, биз мындан ары дагы кыйналып, чайналып, тияка бияка уруна беребиз. Мына тарыхтын мааниси кыска ушундай деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө кыргыздын тарыхы тетиги 3000, 5000, 7000 жылдарга чейин кеткендиги айтылат. Мына ошолордун бардыгы бүгүнкү күндө алардын кандай мындай таасири бар деп атам да. Бул жөнүндө дагы кайрылабыз бул маселеге. Бирок биздин тарыхтан алыстап калганыбыз, тарыхыбызды билбей калганыбыздын сыры эмнеде деген суроо өзү туулуп атпайбы? 1917-жылы Октябрь революциясы болду. Ошондо большевиктер уран менен чыкты. Эскинин баарын талкалайбыз, эскинин баарын уратабыз, жаңы доорду курабыз, жаңы адамды түзөбүз деп. Негизинен бул туура уран болчу. Себеби ага чейин эл эзилгенин, байгедей болуп бөлүнгөнүн, аны тарыхтан баарыбыз жакшы окуп, жакшы билебиз да. Бирок турмушка ашырууда бул максат бир топ кыйратууга, бир топ жоготууга алып келди. Граждандык согуш убагында 4 жылдын ичинде Россияда 8 миллион адам курман болду. 2 миллион адам мекенин тыштап сыртка чыгып кетти. Дин чоң зыян экен деген уран менен чиркөөлөрдүн талайы талкаланды, бир тобу жабылды, аткана, кампага айланды. Ошондой эле мечиттерге дагы ошондой тагдыр болду. Уратуу, бузуу, жок кылуу. Эң кейиштүү диний китеп деген мааниде мурдагы жазуу менен жазылган талай китептер өрттөлдү. Ошол эле учурда тарыхый китептер, диний китептер. Бирок ошол учурда араб тамга менен жазылган кыргыздын тарыхы, кыргыздын санжырасы дагы өрттөлүп кетти. Бул чоң сокку болду. Бирок чындап айтканда ошол доордон кыргыз тарыхын жоготуу башталды. Себеби элибизде тарыхты жакшы билген талай кемеңгер даанышман адамдар болгон. Аларды жаңы бийлик большевиктер бай, манап, кулак, бий болгон деп бир тобун атып жиберди, бир тобун сүргүнгө айдады, Сибирге, батышка. Ошону менен бир катмар тарыхыбызды, санжырабызды билген аалымдардан биз кол үзүп калдык. Бирок бул үстөртө гана окуя болду. Андан кийин кандай абал өзгөрүлдү? Абал өтө кейиштүү болуп кетти. Анын себеби эмне? Мен ошол жөнүндө кыска айтып берейин. Сиз жакшы билесиз, Осман империя менен падышалык Россия 4 кылым атаандашып келген. 4 кылым. Ошол 4 кылымдын 3 кылымы тынбай согуш болуп келди. 3 кылымда 6 согуш, 3 жылдан 6 жылга чейин уланган кандуу согуштар болду. Ошонун натыйжасында Россиянын ак сөөктөрүндө карапайым элде деле түрк тилдүү элдерге достук сезим, туугандык сезим калыптанган жок. Тескерисинче
düşmanlık sezim üstünlük kıldı. Anın üstüne Birinci Dünyalыk Soğuşta Osmanlı İmperiya Germaniya tarafta bolup Rusya menen soğuş yürgüstü de. Bu bir sebep. İkinci sebep жаңылы kuralgan SSR mamleketinin 75% ayanты Türk tilli ellerdi bekeni olgan. Bugün dağı Türk tilli ellerinin mekeni. Bolşevikler neden çoğçulagan? Türk tilli elder SSR'nin kuramındağı Osmanlı İmperiyaga koşulup ketse, alar menen birigip ketse, sebebi tili bir, dini bir, madaniyatı bir, oy jügürtüsü bir anda жаңылы butuna turup kelayotgan SSR mamleketinin kırap kalırsı mümkün eledi. Oşon üçün çoğuçulap Bolşevikler ne kıldı? Bolşevikler Türk tilli ellerdi ajratуу hareketini жүрgüzdü. Bular da birbirine başı koşulbay turganda. Bular özlerinin tarihini unutuş gerek. Özlerinin tilini unutuş gerek. Bular Osmanlı İmperiyaga birigip ketpesi gerek degen, gelecekte korkunuç yaratmasın degen maksat menen ушундай саясат жүргүзүп келди. Бирок дагы бир чоң түрткү окуя мындай болду. 1932-37 жылы Кытай мамлекетинин чыгыш Кытай мамлекетинин түндүк батыш аймагы Синжанда уйгур эли көтөрүлүп чыгыш Түркистан Республикасын түзүү аракетин жүргүздү. Türkistan деген söz özü ile Türk tilli ellerge çakırık boldu, urağan boldu. Bu egemendülükke umtuluğunun natijası oşol Respublika butuna tura başladı. Albette bu Bolşeviklerge öte çoğun korkunuş ap kelgen. Sebebi çekteş Türk tilli respublikalar koşulup ketişi ıhtimal, birigip ketişi mümkün degen hoptonu bolup SSR biyligi Kırgızistan'ın düştüğünde bir asker brigada tüzüp İrkiştam arkalı girgizdi. Tündüğünde bir asker brigada tüzüp Torgart arkalı girgizdi. Natijada alar basmaçı, SSR'nin askeri emez degen tür gösterip natijada bular Uygur elinin hareketi maksatına jetpey kaldı. Bирок ошондон кийин чечкиндүү аеосуз саясатка өттү большевиктер. Кандай саясат? 1931 жылдан баштап 34-5 жылдарда большевиктердин саясаты мындай болду. Эң алды Türk tarihı, Türk ellerinin tarihın, Türk dilin tereң bilgen, izildegen okmuştulardı, etnograftardı, ар кандай шылтоо менен шпион болгон, жаңы бийликти колдогон жок деген маанайда атып жок кылды. Ал жөнүндө мындай китеп Далил, репрессияга учураган түрк илими деген китеп. Бул китеп болгону 800 нуска менен чыкты Россиядан. Бул академиктер чыгарды муну. Açık ayтканда тараган да жок бул китеп. Кеңири тараган жок. Kitap KGB'nın arşivlerinin negizinde yazıldı. Bir el aralık ilimi jıyında uşu kitapты жазган авторлардың biri bana belek kılıp berdi. Kavarınız yok bolsa uşunu oku alınız dedi. Bu bir yerde oşol 4 yılın içinde 1200'den aşık okmuştular atılgan. Uzutuna karabay. Arda Samoylovich, Palivanov, Воробьев, Сумми, Мягы деген болот бөлөк улуттар. Андан тышкары Азербайжанда, Казакстанда, Кыргызстанда, Өзбекстанда ушу илимпоздордун басымдуу көпчүлүгү атылып кеткен. Атайын, ар кандай шылтоо менен. Эгерде бизге келсе Кыргызстанда Белек Солтоноев атылды, Абдикерим Сыдыков, Шеналар Аббаев,
Төrekul Айтматов жана bir топ. Бирок бу дагы аз болуп калды большевиктер үчүн. Алар эмне кылды? Алар Алаш партиясынын жетекчилерин атты. Социал Туран партия деп Кыргызстандагы партиянын жетекчилерин мекенчил сезим, патриоттук көз карашта жүргөн партия советтик кызматкерлери жок кылды. Түгүл, бу дагы аз болуп аларга ошол партиялардын катардагы мүчөлөрүнүн бир тобун жок кылды. Так сан эч ким билбейт, бирок баш аягы эгерде илимпоздор менен эле чектелбей, жазуучуларды, балдарга жомок жазган жазуучуларды дагы, акындарды дагы баарын жок кылуу аракетин жүргүзүштү. Бул эми большевиктердин бул башка улуттардын түрк тилдүүлөрдүн тарыхын түбүрдү менен тамыры менен жок кылуу же болбосо үркүтүү, коркутуу иретинде дагы. Жок кылуу болчу да. Жок кылуу, коркутуу, үркүтүү эмес, жок кылуу. Жок кылуу. Мына ушунун натыйжасында түрк тилдүү элдердин тарыхын, тилин, этнографиясын, маданиятын билген окумуштуулар тазаланып жок болду да. Демек, жалган, жасалма тарых жазууга жол ачылды. 1444-жылы 9 августта большевиктер токтом кабыл алды, үгүт насаат иштерин күчөтүү боюнча. Ошол жерде биз аны үзүндүсүн кошуп коебуз азыр. Ошол жерде мындай максат коюлган: түрк элдеринин тарыхын жок кылуу, колдон келишинче жаап жашыруу, ордуна жалган тарыхты жазуу, эне тилдериндеги мектептердин санын кескин азайтуу, булар маңкурт болуп башы бирикпей биздин саясаттан, биздин идеологиядан чыкпаш керек деген максатты көздөдү да. Мисалы, байыркы китептер, тарыхый китептер, Рашид ад-Диндин тарых жыйнагы, булар атайын которулганда түрк тилдүү дегендин баарын моңгол, татар деп которушту. Мисалы, Сак элинин тили Иран тилдүү болгон деп берди да бурмалашты. Бул түпкү эмгектер. Андан тышкары мына Моңгол империяларында, себеби ал убакта Моңгол республикасы СССР мамлекетине эч бир коркунуч жараткан эмес, жаратуусу мүмкүн эмес эле. Демек, коркпой, үркпөй эле Моңгол деди. Татар эли Россиянын курамына кирип калганына 500 жыл болду. İçinde çekteş emez çegara менен. Булар эң урдөнде татар болсун, моңгол болсун, бирок бөлөк түрк элдери биякта болбош керек деген атайын тапшырманы аткарган окумуштуулар. Албетте бул тарыхчылар наам даража алды. Булар сый урматка жетти. Ошо жылдан кийин жасалма жалган тарых жазылды. Дагы көңүл буруш керек. Кыргыздын тарыхын эч ким ал убакта жазган эмес. Мектептерде Кыргызстандын тарыхын окутулду. Казакстандын тарыхын окутулду. Бирок казак элинин тарыхы берилген жок. Кыргыз элинин тарыхы айтылган жок. Мына ушунун натыйжасында эмне болуп калды? Мына биз өзүбүздүн бабаларыбызды тааныбай, өзүбүз түйүбүздү билбей бүгүнкү абалга келип калдык да. Бүгүн биз жолубузду таппай жатабыз. Себеби бабаларыбыз нечин миң жыл бою кантип турмуш кыйынчылыктарын жеңди эле, кантип өнүгүп өстү эле, атургай кантип ири кандыктарды курду эле, эмнеге таянды эле, кандай ийгиликтерге жетти эле деген суроого жооп берүү, жооп алуу кыйын болуп калды да. 1952-жылы чоң казатты орус тилинен которгон үчүн соттун чечими эмес, КГБнын токтому менен бир топ окумуштуулар Кыргызстанда камалып кетти. Байжиев бар, Бектенов, Саманчин. Мына ушундай 1952-жылы кардуу саясат жүрдү да. Атүгүл 1952-жылы бир жумалык бүткүл союздук илимий конференция Манасты жөнүндө жок кылуу, бул элдик чыгарма эмес деген аракет болду да. Анан мындан кийин Кыргыздын санжырасына, Кыргыздын тарыхына ким кайрылат?
чыныгы биздин тарыхыбыз жатат байыркы перс тилинде жазылган, байыркы латын жазуу менен жазылган Ватиканда, байыркы Кытай жазуу менен жазылган. Анан кийин мен бул жөнүндө кененирээк токтоп кетем. Ошонун натыйжасында эмне болуп калды? Биз бүгүнкү абалга келдик. Ошон үчүн биз тигил элди ээчибиз, бул элди ээчибиз, тигиге кошоматтанабыз, мунун этегине илешебиз, а өзүбүз ким болгонубузду билбей калдык. Айдама, жетелеме, кайдыгер аң сезим менен жашап калган кейиштүү көрүнүш орун алды. Союз убагында байыркы китептер элдин колунда, китепканаларда сакталды. Алардын бир тобун жок кылды. Бир тобун атайын фондуга жаап жашырып, эскирип калган эмгектер, өтө баалуу эмгектер деген шылтоо менен колго берилбей калды да. Эгерде бирөө кызыгып сураса, ана КГБга белги берип, маалымат берип, эмне кыласың, эмне максат менен деп. Ошон үчүн биз байыркы китептерди дагы, кыргыздын накта тарыхын камтыган китептерди дагы биздин колго тийбей калды. Ал эми Союз урагандан кийин чоң мүмкүнчүлүк пайда болду. Бизге Англияда, Германияда, Францияда, Америкада, Канадада чыккан илимий эмгектер биздин тарыхыбызга тиешелүү колго жетти. Биздин көзүбүз ачыла баштады биринчиден. Бирок байыркы тарыхыбызды далилдеген бир топ эмгектер, мен мына анан токтойм. Менин оюмча бул биздин экинчи берүүбүзгө калат болуш керек. Жакшы, рахмат. Ошондой болсо. Калган экинчи берүүдө улантылалы. Экинчи берүүнү уланталы.